Таласта да жок, нарында да жок. Ошондой бар беле? Баракелде, импровизация. Кайда, анан кийинкиси мына, эми буюрса эмнеге, анан ошого деп экир жазсаңыз сонун болот экен да. Малилиликам. Ай, баракелде! Туура жооп угузуп коюңуздар бизге. Боёнбой сахнага чыга аласызбы дейт. Ооба. Эркек байкам менен жолуксаңыз эмне деп айтат элеңиз? Кандай? Мага жакты саатчы деп. Өзүн бойлоп салкын убак кечинде суу чачышы ойногон кез эсимде. Сизге жарашат экен. Мезди гана. Ассаламу алейкум, кутмандуу кушубак кечеңиздерме урматтуу айымдар жана мырзалар, ардактуу кыргыз элим, ардактуу кыргызстандыктар, жалпы СТВ телеканалынын сүйүктүү телегөрүүчүлөрү, ысык салам демекчибиз сиздерге. Кайрадан сиздер менен эфир аркылуу жүз көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Сиздер да кубанычта болсоңуздар керек. Биздин катарга кошулуңуздар. Биз албетте сиздерге мыкты эфир, кызыктуу эфир түзүп бергенге аракет кылабыз. Кыргызымдын мыкты чыган ул кыздары келип турат. Ошолордун бири бүгүнкү күндө өтө бир шайыр, таланттуу, кызыктуу, сонун инсан ырчы айымыбыз бүгүнкү күндө студиябызда конокто отурат. Ал кызыбыз менен буюрса алдыдагы минуттарда таанышабыз. Ал эми бүгүнкү күн тууралуу айтсак, урматтуу угандар, бүгүн 22 май болуп калыптыр. Болгону бир 7-8 күн калыптыр. Жай мезгилине кирип барабыз. Мен элем көптөгөн кыргыз эли, биздин замандаштар, жарандарыбыз жай мезгилин күтүп, качан көлгө барабыз, ысык көлгө түшөбүз деп турсаңыздар керек. Бир аз убакыт калыптыр, көлгө кетебиз бардыгыбыз. Аңгыча биз менен болуп туруңуздар, эфир көрүп. Бүгүнкү күн тууралуу дагы айта кетсек, бүгүнкү күндө бул дүйнөгө, жарык дүйнөгө келген инсандар бар экен. Орусия Федерациясында Руки Вверх тобунун көптөгөн биздин замандаштар билсе керек, ушул ырчылардын ырлары менен чоңойдук, көптөгөн дискотекаларга барып бийлеп калчубуз. 1976 жылы Сергей Жуков деген Руки Вверх тобунун солисти бүгүнкү күндө жарык дүйнөгө келип, азыр бүгүн кечинде достору менен отурса керек, туулган күнүн белгилеп. Жана ошондой эле Америка Кошмо Штаттарында актриса болуп жүргөн, азыркы учурда дагы бир сериал болуп турат, Однажды в сказке деген сериалды жүрүп атат, элдин баары көрүп атат. Ошол сериалдагы Дженнифер Гудвин деген актриса 1978 жылы бул жарык дүйнөгө келип, ал дагы бүгүнкү күндө шерин элештери менен шерин ойноп туулган күн тосуп отурган экен. Жана ошондой эле Орусия Федерациясынын актёру Андрей Чадов деген актёру 1980 жылы бул жарык дүйнөгө дал ушу бүгүн 22 май күнү туулуп, төрөлүп, жана бүгүнкү күндө туулган күнүн белгилеп аткан экен. Ал эми өзүбүздүн инсандарга кайрылсак, жакында эле, мына кече жакында биздин шоу бизнесте белгилүү болуп калган Манас Алыкулов деген мырзабыз, өтө шайыр, өтө таланттуу жигитибиз бар. Ошол мырзабыз балалуу болгон экен. Манас мырзага бейшик бек болсун деп Манас мырзаны куттуктамакчыбыз. Баласы, уулу буюрса мыкты кыргыз элине жараган уулдардан, инсандардан болсун деп эфирибизди ушундай бир жакшы ниеттер менен, тилектер менен баштамакчыбыз. Ал эми жалпыңыздар бүгүнкү коногубуз менен таанышкыңыздар келип турса керек. Эфирден буюрса азыр бир жагымдуу музыкалык чыгарманы жаңыртып, жалпы кыргыз элине, андан соң ошол коногубуз менен таанышмакчыбыз. Kalsan gana sen joksun tabılmadım seni, sen joksun izlemeysin beni, sen joksun var bolson kaydasın, sen kimsin жүрөсүм kayda dişkep çüyde yok hoş batkende yok seni izledim ümittü üzbödüm ısık gölde yok Jalabatta yok seni
жок, мында барам жок жок. Сени издедим, үмүттү үзбөдүм. Анда барам жок, мында барам жок жок. Сени издедим, үмүттү үзбөдүм. Бишкек чүйдө жок жок, Ош Баткенде жок жок. Сени издедим, үмүттү үзбөдүм. Ысык көлдө жок жок, Жалал Абадда жок жок. Сени издедим, үмүттү үзбөдүм. Жок жок, Гүлназ Чыныбек кызынан жаңырды жагымдуу чыгарма кайда деген чыгарма көптөгөн мырзаларыбыз мен мына бул жактамын деп сүйүнүп калса керек. Ал эми Гүлназ айым бүгүнкү күндө биздин студиябызда, куттуу студиябызда конок болуп отурат. Саламатсызбы Гүлназ айым, кандайсыз, жакшысызбы? Жана өтө шайыр, өтө позитивдүү дедим, чын эле ошондойсуз да? Ооба. Эми сонун баракелде. Кимди издеп жүрдүңүз? Кайда издеп? Ошол жок болуп атат дагы. Дагы эле жок, дагы эле издеп жүрөсүз. Бирок эфир сыртында айттыңыз, дагы бир клип тарттым, дагы бир жаңы ыр жаздым деп. Аталышы? Мына. Кайда, анан кийинкиси мына, эми буюрса эмнеге, анан ошого деп экир жазсаңыз сонун болот экен да. Жакшы. Анан кийин мен байкашымча эки клиптин байланышы бар. Ооба. Ошол тууралуу айтсаңыз. Бул биринчи клип ошо сиз айткандай Сериал болуп кетиптир да. Кайда болсо, ошонун уландысы ага жооп катар деп койсок да болот. Экинчи сериясы болуп кетти. Кайда, мына. Ооба, мына деген аталышта клип тарттык. Өрдүн мааниси боюнча дагы, анан клиптин мааниси боюнча дагы ошо сериалдар уланып кетет го, ошого окшоп эле уланып кетет да. Элдер эми мынтип күтүп калат турбайбы, Гүлназ 3-чү сериясы качан чыгарат экен деп. Андай пландар жокпу? Буюрса. Бүттү ушуну менен эми. Бул окуя азырынча ошол боюнча токтоп турат. Токтоп турат. Клибиңизде эң аягында, экинчи клибиңизде мына деген клипте эки жаш табышат экен да, мен түшүнгөнүм боюнча. Демек бүттү. Happy end. Ооба, бүттү экөө бактылуу болушту. Биринчи клипте аябай байкуш болот. Бул ырыңыз тууралуу. Бул ырыңыз негизи көп жерден тигил жак, бул жак, мунуку, тигиники болуп жүрдү. Ушул жөнүндө өзүңүз бир тактап жооп айтып кое аласызбы? Бул ыр мындай деп туруп. Кайда деген ыр. Кайда деген ыр өзү негизи же тигиники же өзү мунуку. негизи автору Диана Исмаилова деген алматылык кыздык экен. Өзүм ырдайм деп 9-класста окуп жүргөндө жазып койгон экен. Ал кайсы жыл экен? Ал кайсыл жыл экенин билбейм, бирок ал кыз азыр студент, ошо жаңы окуу жайды аяктайм деп атат. Бир 5-10 жыл мурунку окшойт анда. Ооба. Ошончо жыл мурунку экен, анан ошентип ушул кезге чейин буйруптур. Анан өзүм ырдайм деп өзү жаздырып, анан кийин анын айтымы боюнча анан Эсмаханга сунуштаганбы, ал сураганбы, ошентип анан ал аткарып калыптыр, өзү аткарбай. Өзү дагы ырчы кыз экен, бирок. Сөзү обону менен жазып койгон. Же болбосо сөзүн эле жазган экенби? Жок, ал негизи обон жазган кыз экен да. Сөз менен обон жазат экен, бирок сөзүн толук эмес, сөз келген жерлерин ырдап кое берет, ал обон жазгандарчы, анан кийин анда барам жок деп жазган экен да. Анан шаарларда болсо кийин акынга жаздырган экен. Ошондо угуп калып, мен да казакчасын угуп, анан жаңы эле чыккан болчу, ал кезде 1 жума 2 жума болуп калган, анан YouTube'дан көрүп эле жактырып, анан ал аткаруучунун менеджери менен байланыштым, Акмарал деген кыз. Анан ал кыз биз которуп ырдасам болобу десем, бул жөнүндө ойлонуп көрбөппүз, кечинде байланышыңыз деп, анан кечинде байланышып, алар автордун номерин берип, ал менен Алматыга барып көрүшүп, кол алышып, бетме бет жолугушуп, өзүнүн жөрөлгөсүн кылып сатып алып. Жөрөлгөсүн кагаз барып айтып коеюн. Жакшы. Жөрөлгөсүн кандай кылдыңыз? Жакшы эле кылдыңызбы? Калың элеби же? Оозунан чыкканын. Оозунан кандай чыкты? Түш деген жокму? Сиз интрига кылып берет экенсиз. Мындай айтпайсызбы ачык эле? Мына мындай жөрөлгө болду. Биринин кул куйрук кетти. 100 000 теңге болду. 100 000 теңге. Ошодо сом менен 1,5 миң сомдой болуп калабы? Жок. Тамашалап атам. Албетте тамашалап атам. 100 000 теңгеге сатып алган экенсиз. Обонун ошо автордон алдым, аткага укук. Анан сөзүн ким жазды? Өзүңүз жазып койдуңуз? Сөзүн ошо казакчасын которуп койдум да. Өзүңүз эле? Шаарларда, ооба, өзүм. Сөз ошондо сиздики, обону туугандарыбызды, казак туугандарыбыздыкы. Ошондо сиз акын деле болуп кетет экенсиз да. Акыныраак. Акыныраак. Баракелде, жакшы. Талантыңызга таазим. Кийинки ырыңызды ким жазды? Мынаны.
Хана мына. Анан ортодо алло деген бар, Алло деген ал дуэт болуп калат. Алло эмне болуп кайдан чыкты? Алло болсо анан жаралуу тарыхы ошо Добур жазган экен өзү сөзүн обон дагы. Анан мен мага чалып бек вокал ырдап бер деп суранып калды. Жөн эле үн коштопчу жөн эле. Макул деп бардым студияга, анан ырдап бердим. Ырда деген жерлерин мындай башында бир аз коштоп, аягында коштоп анан Мына. дуэт ырдайлы деп ал дуэт болуп жазылып калды. Бек эмес, баягы толук эле дуэт болсун деп. Кайрмасын, Жакшы. куплеттерин ал ырдап, кайрмасын баарын мен ырдап калдым. Анан мына чыкты. Бирок мына ага алого чейин эле жазылып, декабрда жазылган, даяр болгон, анан январда Алматыга барып, үн жаздырып, анан келип MP3 даяр болгон, кливи чыга элек болчу да. Сиз Алматыга гана барып турасыз окшойт, ыл жаздырыш үчүн, сөз жаздырыш үчүн. Өзү негизи меники чыгармачылыгым башталган Казакстандан башталып калды. Казакстан. Ошон мына биз дароо эле баягы кайдага өтүп кеттик, анан клиптерге жаңы мынага өтүп кеттик. Сиздин башынан баштап көрөлү. Бир аз артка кетели. Кайсыл жылы туулгансыз, кайсыл жердин кызысыз, ошол жерден баштайлычы анда. Кыйла эле артка кетели анда. Ошентип эле биротола. Өзүм ыр эмес, өзүңүз жаралып баштаган жерден баштайлы. Өзүм Ош областына караштуу Өзгөн районунун Мырзаки деген айылында төрөлүктө өскөм. Барганбыз Мырзаки айылына. Жакшы айыл. Салам Салам Мырзаки айылына. Мырза Париж деп коебуз өзүбүз. Мырза Париж деп коебуз. Эркелетип коебуз. Жакшы. Анан атам апам мугалим, педагогдордун үй бүлөсүндө төрөлүп өскөм. Анан негизи кичине кезимден бери эле ырга жакын болчумун, ырдаган жакшы көрөт элем. Анан Гүлнур Сатылган эжекебиз бар эмеспи, ошонун ырларын ырдап, баардык ырларын жаттап, ошонун кумир тутуп, сүрөттөрүн чогултуп, ырдап ошентип жүрчүмүн. Анан музыкалык мектепке да ошол таанытымы байкашып, анан музыкалык мектепке беришип, андан бир аз билим алгам. Анан кийин бирок жана чоңойгон сайын айрыкча жана чоң окуу жайга тапшыраарда аябай арып кесип оюңа келип, ошол кезде кайсыл кесип мода болот, ошол жака ооп кете бересиң. Анан жанагы улуттук тестирлөө болуп ага тапшырып, анан башка эле кесипке тапшырып калдым. Кайсыл кесипке? Журналистикага. Журналистика. Бирок анчалык деле алыс кетпепсиз да. Ал деле баягы элге жакыныраак да. Ооба, жакын бай. Өзүм ошо элге аралашып, эл менен жакын болуп жүргөн жагат болчу да. Анан ошо жок деген ырчы болбосом, ошо журналист болом, журналист болсом да ырчылар менен аралашып жүрөм деп. Гүлназ айым, бизге суроолор келип атат, ошолорду окуганга жетишип калайын. Биздин телекөрүүчүлөрүбүздөн саламатсызбы? Гүлназ эже, жандуу үн менен ырдап бериңизчи, жаңы чыккан ырыңызды деп сураныч, өтүнүч келип атат. Салам, сиз футбол боюнча кызыксаңыз, Реал Мадридпи же Барселонабы дейт. Ушундай суроо бир эле телекөрүүчүбүз жибере ар дайым келип берет да, ушул суроочу. Реалбы же Мадридпи? Реал Мадрид. Реал Мадрид. Эң сонун жооп болду. Канчанчы жылкы болосуз деген суроо келген экен. Негизи айымдардан жашын суробайт. 18-де, дайым айымдар. 18-де, ар дайым, өмүр бою 18-де. Бир жолу 18-ге чыккан боюнча ошоюнча 18 жаш 1 ай 2 ай болуп кете берет. Жакшы. Саламатсызбы Гүлназ эже? Менин кызым сизди аябай жакшы көрөт дейт, ырларыңызды тим эле угуп, өзүнчө эле сизди туурап жүрө берет дейт. Рахмат, кызыңыздын өмүрүн берсин. Кызынын аты Сумая экен, эжекебиздин кызы Сумая, бактылуу болсун. Сонун аты бар экен. Кандайсыздар, суранабыз, ырдап бериңизчи деген суранычтар келип атат. Чын эле азыр ырдайлы же бир аздан кийин ырдайлыбы? Кандай кылалы? Кандай кылайлы? Айырмасы жок. Мен да ырдаткым келип атат, сизди ушундай бир жандуу үн менен жанагы эле жаңы ырыңызды эмес, ошо кайдан ырдаткым келип атат да. Кайдан ырдап бересизби? Ырдайлы анда. Келиңиз анда бизе. Деп Гүлназ Чыныбек кызы бир гана биздин телекөрүүчүлөрүбүз үчүн СТВ телеканалында эксклюзив түз эфир. Кеттик. Айыл менен кала, көчө менен тала, сени издедим мен сени гана. Эй, айыл менен кала, галактикада да издетпей табылып калсаң гана. Сен жоксуң, жоксуң, таба албадым сени, сен жоксуң, жоксуң, издебейсиң мени, сен жоксуң, жоксуң, бар болсоң кайдасың, сен кимсиң, жүрөсүң кайда? Бишкек чүйдө жок, Ош Баткенде жок, сени издедим, үмүттү үзбөдүм. Ысык көлдө жок, Жалал Абадда жок,
Seni izledim, ümitti üzbödüm. Таласта да жоқ, нарында да жоқ. Ошондой бар беле? Бара келди, импровизация кетти окшойт, э? Ооба. Мен себеби угуп туруп, бузуп койгонума кечирим сурайм. Жок. Бузган жокмун. Импровизацияңызды. Жок. Бара келди. Браво, Гүлназ Шыныбек кызы, жандуу үн менен бир гана биздин телекөрүүчүлөрүбүз үчүн азыркы учурда биздин студиябызда түз эфирде аткарып берип атат. Бара келди. Мага жакты. Тим эле ошол жанагы видеоклипте болгондой эле болуп атты да. Кээ себеби кээ бирлер видеоклиптен айырбаланып калат да, жандуу үн менен ырдаганда бир башкача болуп калат да. Бирдемеси башкача болуп калды депчи. Сиздики дал ошондой эле экен. Аны телекөрүүчүлөрүбүз дагы байкап, азыркы учурда жиберип атышат. Момдай белгилерди жиберип атышат. Мыкты сонун ырдайт экенсиз дейт. Чыгармачылыгыңызга ийгилик. Бишкектикке турмушка чыгат белеңиз дейт. Сиз Бишкектикке турмушка чыгат белеңиз? Негизи Антип тандабайсыз да, туурабы? Кыргызстандыктардын баары бир туугандар да. Жакшы. Гүлназ айым, ошол жерде чынында эле талас жок, э? Ооба, талас менен. Эмне таласты кошпой койдуңуз? Дагы кимди кошкон жоксуз? Нарын эки. Эмнеге кошпой койдуңуз аларды? Ошон үчүн Эми баарын кошо берсеңиз. Атайын кошуп ырдап кеттим да азырчы. Мен түшүндүм, ооба. Мен түшүндүм. Аныңыз жакшы экен. Кечирим сураганча деп. Жөн негизичи өзү казакчасында 4 Казакстандын шаарлары коюлган да. Мен да планым боюнча түндүктөн 2 шаар, тең салмактуу кызмат. Түштүктөн 2 шаар коюм болгом. Ош менен Бишкекти экөө тең жүрөт го. Анан Ысык көл менен Жалал Абадты депчи, Ысык көл эми чет өлкөлөргө таанымал го. Ошентип пландагам, анан Ош менен Бишкек кыска болуп калып атат да. Рифма болуш керек. Ыргакка келбей, Ошко барсам жок, же болбосо Ошко келсем жок десе келет го. Таласта да жок. Келет го, келген жок. Негизи келип атат, анан бирок ошентип Ош Бишкек, анан Бишкек теңдикти теңирим сүйүптүр деп 2ден кылган экенсиз, э? Кылайын десем Оштун рифмасы кыска болуп калды, анан Оштун жанына Баткен, Бишкектин жанына Чүй кошулуп калды дагы. 3 түндүктөн, 3 түштүктөн болуп тең салмак жакшы, тең болгон жакшы. Ал мен бөлөм деген оюм жок болчу, областар эмес, эч кимди бөлгөн жоксуз. Областын тургундары. Таарынып калып жүрбөңүздөр. Мындай кылбайлыбы? Кийинки азыр кайда, мына, кийинкиси эмнеге, ошого, ошо эмнеге менен ошого кошпойлу талас менен нарын да. Мындай суроо болуп атат, мага жакты. Боёнбой сахнага чыга аласызбы дейт. Ойлонуп көрүш керек. Ойлонуп көрүңүз. Бирок ачыгын айтайын, боёнбой сахнага чыга элекмин. Чыга элексиз. Элекмин, ооба. Чыгып көрбөйсүзбү? Көрөйүнчү, таамай калышсачы. Мына деген ырыңызды ырдап бериңизчи дейт. Кечке эле ырдай бербейм да, маек куралы. Ооба, маек куралы. Гүлназ айым жөнүндө эгерде телекөрүүчүлөр сиздерде бир суроолор болсо, бир нерсени билгиңиздер келсе, жашынан башка айымдардан жашын сурабайт. Жашынан башка нерсени билгиңиздер келсе, жазыңыздар. Дагы момдай белгилер келип атат сизге. Сизге болуш керек, мага ал. Экөөбүзгө бөлүшө аласың. Жакшы. Гүлназ айым, биздин эфир аябай кызыктуу өтүп аткандай сезилип атат да, магачы сизге кандай сезилип? Ошондой эле сезилип атабы? Дагы кызыктуураак кылып көрөлү. Көрөлү. Биз сизге оюн даярдаганбыз. Биз эмес, мен өзүм эле даярдаган болчумун. Тамаша. Чогуу эле даярдаганбыз биздин редакторлор менен. Азыр мындай кылабыз. Кыргыздын ырларын биз азыр тескерисин ырдатабыз да. Кайданы тескерисин ырдап көрбөйсүзбү? Кандай болуп калат? Такыр тескерисиненби? Такыр тескерисинен. Аягынан чыгып башына киребиз. Бишкек чүйдө жок, чүй Бишкек деппи? Ошол сыяктуу да. Азыр угуп көрөбүз. Ошол тескерисинен ырдалган ырларды сиз азыр табышыңыз керек болот да. Бул кайсыл ыр экен? Оригинал версиясын тапканга аракет кылабыз. Аракет кылайлычы. Ада эмесе, урматтуу редакторлор, бизге студияга звук берип коесуздар, добуш берип туруп, биз угуп, Гүлназ айым менен азыр угуп көрөбүз. Канчалык деңгээлде сиздин слухуңуз канчалык деңгээлде күчтүү экенин байкайбыз азыр. Ал аракет кылайлычы. Негизи Сағыныш болуп атабы? Рахмат, урматтуу компьютер, сизге рахмат. Тааныш болуп атса тапсаңыз керек. Бул дагы өтө популярдуу ырлардын бири. Азыркы учурда кайра-кайра ар кайсы телеканалдардан көргөзүп атат. Бул клипти өтө шайыр, шаңдуу клип чынында. Анан көп кыргыз драма театрынын актерлору катышкан клип да. Бул кайсы ыр?
Жаңырбы? Жаңыр. Бир эле студияда тартылган клип, Бир эле студияда тартылган. Кайсы жыл? Малилиликам. Ай, баракелде. Тура жоону угузуп коюңуздар бизге. Малилиликам, маликам, маликам. Сизге жарашып лирикам, лирикам. Баракелде, туп-тура. Улантабыз кийинки ырдуугабыз азыр. Так. Оңой эле экенби? Торгоюм. Баракелде. Торгоюм деген чыгарма болчу. Нурмат Садыров. Нурмат Садыров деген биздин чыган жигитибиздин өрү. Улантабыз кийинки чыгарма. Кийинкиди угуп көрөлү. Калнайсыз да? Кайсы? Бүгүнбү? Жоуну угуп көрөлү. Дем соңукта бүгүн. Чоң рахмат. Улантабыз кийинки чыгарма. Жакшы эле кетти азыр. Жакшы эле кетип атабыз, таап атасыз баардыгын. Орус окшойт деп койдум. Якынсы дейби? Орусча. Билбейм. Кайсы эле? Музо дейби? Музо. Мен үрмөш. Баракелде. Мен үнүмө окшош экен. Сиздин үнүңүзгө окшош атат, ошо чөптө утса менин үнүмө окшош дебесизби? Эмне окшогон экен казакчасы? Казакча. Үмүттү үзбөдүм. Баракелде. Өзүңүз дагы аябай жакшы көрөт окшойсуз, ырыңызды кайра ырдаңыз келип эле. Эң сонун улантабыз кийинки чыгарма, кийинки ыр. Анда эмесе, кийинки чыгарма. Соңкусу. Кайрат Кыргыз. Кайрат Кыргыз. Ырдасаңыз ушуна. Ушул эле сабын билем. Ошол эле сабын. Өзүн бойлоп салкын убак кечинде суу чачышы Бийлеп коебуз. ойногон кезде эсимде. Сизге жарашат экен. Между гана прочим. Баракелде, браво. Эң сонун Кайрат Кыргыздын чыгармасы болчу. Туп-туура таптыңыз. Барын таап койдуңуз. Эң сонун. Улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, биз суроолорубузду бергенге дагы жетишели, телекөрүүчүлөрдүкүн дагы, өзүбүздүкүн дагы бергенге жетиш керек. Бул суроону жөн эле коет экенбиз. Жөн эле коюучулардын катарында суроо экен. 2018-жылда эмне планыңыз бар? Деп суроо келип турат. Ооба. Буюрса 2018-жылда Жеке концерт деген сыяктуу пландар барбы? ошо жеке концерт деген сыяктуу план азырынча эрте го деп ойлоп атам. Эртерээк, элге сиңиш керек бираз. Вроде бы болуп атат, мындай көп эле угуп калып атам да. Анан уккан сайын сүйүнүп, жоопкерчиликти сезип, демек талап бар экен деп ичимен уже даярданып атам. Мындай бир сырым ачып коеюн, үйдө деттер ачып койгом, жеке концертим болсо мындай болот деген кыялдарымды жазып атам. Кандай болот? Бир өзгөчөлүгүн айтыңызчы, жазып койгон дептериңизге жазып койгон. Анан ишке ашпай калсачы. Айтып койсоңуз ишке ашпай калат, Жок, ал менин кыялым да, анан ага канча чыгым кетет, анан ошол деңгээлде уюштура аламбы азырынча билбейм, бирок сонун болот. Сонун болот, эле образга кирип айттыңыз. Мындай суроо бар да. Сиз Эрке Эсмахан менен жолуктуңуз беле? Жүз көрүш. Жок. Жүз көрүшүп. Жолуккан эмес. Мен Эсмахан ал аткаруучу жана автор кыз менен жолугушкам. Диана деген кыз. Концертте эле мындай көрүшүп калганбыз, бирок мындай бет. Бирок экөөңөр бири-бириңерди тааныйсыңар мындай эркек экөөңөр. Мен аны тааныйм, ал мени деле тааныйт болуш керек. Тааныйт болуш керек. Кантип тааныйсыз? Сиздин ырыңызды эле тетиякта бирөө урдап атса, сиз деле тааныйсыз да. Мына дегениңизди урдап атса, могу тааныйт экен деп уккам мындай ортодогу адамдардан. Жолуксаңыз эмне деп айтат элеңиз? Кандай? Экөөбүз окшошуп тигини таппай жүрүп турбуз. Бардыгы сонун болду. Мага жакты сагачы деп. Мага жакты сагачы деппи? Жакшы. Гастролдорго чыгып атасызбы? Гастролдорго мындай кыдырып бир жерден бир жерге чейин мындай болуп чыкпай элем, бирок баягы сунуштар сакталаш, достордон сакталаш, кесиптештерден түшүп аткан жактарга барып
ырдап келип атам. Бирок кыдырган жокмун. Өзүңүз кыдырган жоксуз? Жок, өзүм ошол өзүм жеке концертин бергенден кийин аны кыдырабыз го деген ниеттер бар. Жакшы. Сиз өзүңүз Бишкек шаарында турасызбы же Ошто турасызбы? Өзүм негизи Оштон болом, бирок азыр чыгармачылыкка байланыштуу ошол биринчи клип тарткандан баштап Бишкекте жайгашып жашоом Бишкекте болуп атат. Жакшы. Чыгармачылыктан тышкары, ырчылыктан тышкары дагы эмне менен алектенесиз? Негизи азыр ушу чыгармачылыкка кириш алектенип баштагандан бери баардык көпчүлүк убакыт, энергия баардыгы ушуга кетип атат, короп атат. Андан сырткары мындай такай алектенген деле жумушум деле жок. Бизнес бул эч нерсе жок андай. Жок. Бар эле анын жыйынтыктап койдук. Жыйынтыктап койдуңузбу? Убактылуу. Жыйынтыктап анан бул жака кирип кеттим. Аяктын акчасын алып бияка салып салдыңыз. Жакшы. Журналистиканы бүтүрдүңүз беле? Ооба, бүтүргөм. Бүтүргөнсүз. Ал жагынан кызыл диплом менен эмне эле кызыл кийинип алган десеңиз. Кызыл жакшы көрөм. Журналистикага кандай иштеп аракет кыласызбы же? Аракет кылып иштеп көргөм. Ошо Оштогу жергиликтүү телеканалда иштегем бир аз. Корреспондент болуп иштегем, диктор болуп иштегем. Кийин дагы бир республикалык деңгээлде дагы бир телекомпанияда МТСте корреспондент кабарчы болуп иштегем. Бирок көп эмес да. Көп эмес. Бир аз иштеп көрдүңүз да, анан ырдаган жак кандайдыр бир тартып кетти окшойт, көбүрөөк ошол жакка тартып кетти окшойт. Жаңы клип чыгабы деген суроо келген экен. Жаңы клип мен жаңы эле чыкты. Урматтуу телекөрүүчүбүз, чыкты, жаңы клип чыкты. Кайда деген клиптен кийин мына деген клип чыгыптыр. Көрүп коюңуздар. YouTube'тан көрсөңүздөр болот жана ошондой эле биздин каналыбыздан көрсөңүздөр болот. YouTube'тан кыскасы тапсак болот. Гүлназ Чыныбек кызы мына деп жазсаңыздар дароо чыгат. Кийинки суроолорго жетели. Кандайсыз, ийгилик сизге деп рахмат, жакшы. Жиберген экен. Мүмкүн болсо ырдап берсеңиз деп суранып атышат, бирок ырдап берди. Кайрат Кыргыз менен чогуу ырдап чыкпайсызбы? Үнүңүз аябай сонун экен дейт. Жана ырдагандан кийин идея келип кетти окшойт. Ошондо мен деле ошентип ойлогом. Да. Ооба, мен сиздин ырдаганыңызды угуп эле сиз эле ырдасаңыз болмок экен дедим да. Сизге аябай жарашмак экен. Буюрса, сон идея айттыңыз, эсте болот. Жакшы. Мындай кылбайлыбы? Кайрат Кыргыздын ырын алып туруп эле казакча ырдап туруп Казакстанга кетели. Жакшы. Жардам сураган адамдарга кандай карайсыз дейт? Кандай жардам, эгер колуман келе турган жардам болсо, жакшы аракет кылам, жардам пайдам тийип калганына. Кандай өзүңүз автоунаа менен жүрөсүзбү, машина айдап жүрөсүзбү же болбосо жүрөсүзбү Бишкекте? Бишкекте менеджерим бар, Азамат деген, ошонун машинасы менен жүрөбүз. Ошонун машинасы менен. Чармачылыкка байланыштуу жактарга. Өзүңүз негизи айдаганды билесизби? Өзүм билем, ооба. Правым да бар. Бирок бирөө айдап берип атса жагат сизге. Өзүм машина алганга чейин эми ошентип Rolls-Royce менен жүрөсүз, артка эшигине келиңиз. Чүк отура каласыз. Жакшы. Салам Алпаручу мырза, бизге жактыңыз дейт. Кандай сонун рахмат, урматтуу телекөрүүчү. Сизге ыраазычылык билдирем. Гүлназ эче балалыкка кайтуу мүмкүнчүлүк берсе дейт, эмнени өзгөртөт элеңиз дейт. Аябай добрая көрүнөсүз дейт. Менин сиңдимди клипке тартыңызчы деген сунуш келген экен. Рахмат, буюрса, ооба, мен Instagram баракчам аркылуу байланышсаңыздар болот. Өзүмүн ошол жактан ушул окшогон суроолорду талкуулап жүрөбүз. Instagramда канча жазылуучуларыңыз бар? Аз эле. 13900. 13900 экен, э? Ооба. Жакшы. Ошолордун баары сизге жазса, директке жазып атат. Гүлназ кандайсыз? Баарына жооп бересизби же жооп бербей коесузбу? Баары жазгандардын баарына эле жооп бергенге аракет кылам негизи. Жооп бергенге аракет кыласыз. Ооба. Анан ошо жазгандарды айтып калат, сиз жооп бербейт деп ойлодук эле деп калышат. Өздөрү таң калып, буга кандай жооп берип, өзү деле мындай жооп алам деп деле жазган эмес да, суроонучу мындай эле жазып койгондо, балким Кудай буйруп жазып калабы деп. Эми атайын убактысын бөлүп жазып аткандан кийин, демек ал жерде сонун калоо тилектер болот, жүрөктө эл жеткен. Сон дем берет, алардын ар бири баалуу да. Негизи ошол көрүүчүлөр үчүн ырдап беребиз. Аныңыз мага аябай жакты. Малиликам окубайсызбы дейт.
Жакшы, рахмат сизге. Машинаңыз барбы деген суроо келген экен. Машинасы бар экен, Rolls-Royce водители менен. Бул жакта ошондой машина, айылдардын машинасы бар. Ошого ээлик кылам барганда. Саламатсызбы, орозо кармадыңызбы деген суроо келген экен. Ооба, рахмат. Ооба, кармадык. Кармадык эмес, кармап атам дебейсизби? Кармап атам. Азыр учурда кармап атасыз, азыр орозосуз. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Амин. Көптөгөн Барыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат айтканыңыз келсин. Көптөгөн негизи эле кыргыз эстрадасындагы инсандар, ырчыларыбыз, актерлорубуз азыркы учурда орозо экен, имандуу болуп келатат негизи заманыбыз, замандаштарыбыз. Жакшы. Гүлназга чыгармачылык ийгилик каалайм. Жаркылдаган сонун кыз экен дейт. Жеке үй бүлөсү тууралуу жооп береби дейт. Турмушка чыкканбы деген. Мындай суроолорду кандай кылабыз? Чоң рахмат. Үй бүлөдө 6 бир таанын 4-чүсүмүн. Атам, апам мугалим. 5 кыз, 1 уулубуз. Жакшы, өзүңүздүн ырыңыздан бир куплет ырдап бериңизчи. Чоң рахмат дейт. Ырдап берген. Гүлназ айым ырдап берген. Гүлназ эже, настроениеңиз постоянно ушундайбы же бүгүн элеби дейт? Ошо суроо көп берилет. Негизи дайыма эле жакшы. Ойгондон баштап эле жакшы маанай менен ойгонгонго аракет кылам да. Себеби бул күн биздики, бул күндү Кудай насип кылып баарына берип аткан жок да. Эми кайсы күнү эмне болот экенин билбейбиз. Ар бир күн майрам деп жашаш керек да негизи. Ошентип атам үйрөткөн да. Туура айтасыз, мен сизге толугу менен кошулам. Негизи сиздин себебиңизчи, могу жакшы маанай менен жүргөнүңүздүн себеби Бишкекте унаа башкарбайт экенсиз да, машина айдап экенсиз. Ошон үчүн маанайыңыз ар дайым 5 болуп турат экен. Водителиңиз бар турбайбы? Водителиңиздин маанайын сурап эле коелу дейт. Тамаша, албетте тамаша. Эмне себеп менен ушундай жүрөсүз? Эмне жардам берет сизге ушундай маанай менен жүргөнгө? Сиз айтып атасыз, эртең менен тургандан баштап күн батканга чейин ушул маанай менен жүрөм деп. Анын үстүнө азыркы учурда орозо болгондо адам кичине мындай кандай болуп калат? Бираз жок, орозонунчу өзүнүн касиети бар го. Касиети бар, ооба, касиети бар. керек мындай. Бирок 16 саат орозо кармаш деле оңой эмес. Орозо эмес күндөрү бир аз кылсаң ач элем деп четиң чыгып чыдай кетесиң го. Орозонун өзүнүн касиети бар да. Көңүл ал менин маанайыма таасир деле этпейт окшойт деп ойлоп койдум да. Орозону кантип озбекитип атасыз? Уктап койгон атасызбы же уктабай эле? Жок, башталган аз эле күн болду, бирок уктабай эле ошо бир жолу жаап койдум. 3:30 бекитип атат оозду элибиз. 3:30 чейин уктабайсыз. Эми силердин ырчылардын негизи жашооңор деле ошо 3:30 үйгө келгенче 3:30 болуп калыш керек. Тойдон, концерттен келгенче. Жакшы. Ошондой. Жакшы, уланталы суроолорубузду жериңе жетишели. Гүлназ эже, көп ырларды чыгарыңыз. Сизге ийгилик дейт, Кудайым өзү колдосун деген ушундай бир сонун талаптар келип атат. Рахмат, ишиңе ийгилик дейт, малатсы деген талап келген экен. Орозоңуз кабыл болсун дейт. Гүлназ эже, миллион таап алсаңыз биринчи эмнеге коротот элеңиз дейт? Водителим зарплатасын бермекмин дейсизби? Сонун клип тартат болчу. Сонун клип. Миллион жок. Миллионун баарын жумшап эмес, бирок канча чыгым кетсе, ошонун баарын кетирип турган, анан ашканын, баягы жетим балдардын үй бүлөлөрү бар го, ошол жака барып, бир концерт менен барып, ошол жакта балдардын маанайын көтөрүп, аларга кимге кайсы ар биринин жаш балдардын маанайы бактысы бир оюнчук же ушундай да го. Ар биринин өзүнүн каалаган оюнчуктарын алып берип, качан табабыз? Чын эле добрая экенсиз, жанагы телекөрүүчүбүз айткандай. Мындай СМС кат бар. Саламатсыздарбы? Гүлназ эже аябай эле жылдыздуу экенсиз дейт. Эритип салат го тим эле чиркин. Мен сизди биринчи жолу көрүп жатам дейт. Жактыңыз дейт. Ушундай бир сонун СМС келиптир. Орозоңуз кабыл болсун деп аягына жазган экен. Чынында ушундай СМСтерди окусаң кандай бир жан эргитет болот эле. Жан эргит. Кийинки СМС. Саламатсызбы, эгерде колуңузду сурасам кандай дейсиз дейт. Колумду берем дейсизби? Колумду берем да. Гүлназга салам, Гүлназдын ишине ийгилик каалайбыз дейт. Гүлназ эже, мен сизди жакшы көрөм дейт. Рахмат чоң. Гүлназ айым, качан жеке концерт бересиздер, каяктан болосуңар деген суроо келген. Жаңы эле кошулган окшойт. Ош облусунан өзгөн районуна мен айта берейинби? Мырзаке деген айылынан болот экен Гүлназ айым. Дагы эмне суроо болду эле?
Жеке концерт тууралуу, жеке концерт так болот буюрса. датасын азырынча өзүм деле билбейм, бирок аябай кастарлап жан дүйнөмдө багып атам ошол тилекти, ниетти. Буюрса ишке ашканга аракет жасаарыбыз менен сөзсүз түрдө кабарлайбыз. Чоң рахмат. Салам СТВ каналы, орозоңуздар кабыл болсун дейт. Бирге болсун, жалпы кыргыз элим, силердин да орозоңуздар кабыл болсун. Алла таалам кабыл кылсын орозоңуздарды. Гүлназ эже, алга өнөрүңүз өркүндөй берсин. Мына деген ырыңызды ырдап бериңизчи деген суроо келген экен. Бирок биз ырдап берип койдук, урматтуу көрүүчүлөрүбүз. Мындай кылачы, мен дагы уккум келип атат. Элге да жагыптыр. Мынаны ырдап бересизби же кайдан ырдап бересизби? 1-2 сап. Кайданы? Анан кийин коштошолу. Убакыт соңуна келип калды. Коштошолу. Билинбейли. Эмили баштаган кылып. Келиңиз анда элибизди сунушу боюнча, суроосу боюнча, элдин суроосу боюнча келиңиз. Элдин суроосу боюнча, анан силердин сунушуңар боюнча жана элдик ырдан деп суроолор болду Кайсын беле? ырдайсыз? Өзүңүз каалагандай болсунчу, сиз каалагандай болсун. Соңуна чыгып калыптыр. Анда бир жакшы өзүмө жаккан бир элдик ырдан бир куплет ырдап коеюн. Бир куплет ырдап коюңуз. 2 минуттан ичинде. Жашыл гүлдөй жайнаган, айылды сонун түрүлөнткөн, ак жебектей буралып, балапандай тең өскөн. Басканың сонун маралдай биздин ала тонун, ай кыздар ай, ой кыздар ай. Бали, баракелде. Гүлназ Чыныбек кызы, өтө позитивдүү, эң шайыр чылбыздарыбыздын бири бүгүнкү күндө биздин студиябыздын коногу болуп отурат. Гүлназ эже ооз ачарга аз калды деген. Азыр студия эскертүү бүтөөрү менен ачабыз азыр жетишип калсын деп караңызчы, сиздин рахмат. Көрмандарыңыз сизге неметип атат. Ал эми бир эркин микрофон берели сизге. Көрмандарыңызга, жалпы кыргыз элине кайрылуу жасап коюңуз. Рахмат сиздерге дагы ушундай куттуу студиябыздарга чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ишиңиздерде ийгиликтер жарала берсин. Ал эми жалпы биздин кыргыз журтчулугубузду, мекендештерибизди ушу ыйык Рамазан айы менен чын дил менен куттуктаймын. Ар бирибиздин жүрөгүбүзгө ыйман берсин, элибиз тынч болсун, жерибиз тынч болсун, өлкөбүз өнүксүн, ылайым асманыбыз дайыма ачык болсун. Ушу бүгүнкү күндөгүдөй эч качан жамандык көрбөйлү, жалаң жакшы күндөрдүн үстүндө насиптеш болуп жүрө берели. Браво, кандай гана сонун каалоо тилек ниеттер болду. Негизи пенденин оозунда, Алланын кулагында деп коет экен. Буюрса тилектериңиз орундалсын. Сизге дагы албан чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Биздин студиябызга келип ушундай бир шаңга бөлөп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык. Рахмат. Ар дайым ушундай шайыр бойдон, позитивдүү бойдон жүрө бериңиз. Мыкты ырчылардын катарын толуктап жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Ал эми жалпы телекөрүүчүлөрүбүз дагы бир жолу эскерте кетели. Бүгүнкү күндө биздин студиябыздын коногу өзүңүздөр байкагандай эле аябай шайыр биздин ырчы кызыбыз Гүлназ Чыныбек кызы болду. Студиябызды шаңга бөлөп сиздерге мыкты маанай тартуулап берди. Ал эми мен Адил Казыбеков сиздер менен кийинки жумага чейин коштошот экенмин. Бар болуңуздар, орозоңуздар кабыл болсун. Thank you.